Салам достор. Жанагы Нурбек деген бир госрегистрдеги унаада иштеген баланын видеосун жүктөп койбодум эле, оң рул боюнча, оң рул, сол рул боюнча. Ошол боюнча көп талкуулар жүрүп, комментарийлер жүрүп атат. Азыр эле ошону карап чыккандар просмотрлор 100 миңден ашты да. Анан ушундай көп талкуу жүрүп атпайбы? Ошол эркеге анча-мынча түшүнбөгөн адамдарга башкача сөз менен түшүндүрүп кетейин да. Жакында эле бир жакындардын, бир тааныштардын бир туугандары ошол эркелер ушу оң рулдуу машинада кетип баратып, ал киши обгондойм деп атып, кырсыкка учурап, 5 жашар Аяна деген бир кызы калып калды да үйдө. Жалгыз бир үй бүлөдө, баары өлүп, жалгыз бир үй бүлөдө ушул кызы калып калды. Эми ушунун тегерегинде айтып берейин. Көбүңүздөрдүн кыздарыңыздар бар, балдарыңыздар бар, туугандарыңыздар, жакындарыңыздар бар да. Бир башка бир Аянды деген кыздын ата энеси бар. Атасы бар деп коелучу. Атасы оң рулдуу машиналарды келип ташып иштейт. Өлкөгө алып келет, бизнес кылат. Анан туруп оң рулдуу машиналар көп авария болот экен деп, ага тыюу салынып коет. Тыюу салганда эмне болот? Баягы Аянанын атасы, оң рулдуу машиналарды ташып жүргөн атасы кредит алып алган, башка акча карыздарды алып алган, бүт бизнесин ошол эркеге жумшап алган. Анан ал болсо үйдө нерв болуп, аял менен урушуп, тытышып, кырылышып. Ал жердеги кичинекей Аяна түшүнбөйт. Эмнеге үйдөгү папам, мамам жакшынакай жүрүп эле урушуп, талашып атат. Анан ошол эрке өкмөт жаман экен, начар экен, оң рулдуу машиналарга тыюу салыптыр. Ошонун тегерегинде ызы-чуу болот. Ал бизнес кылган адам эмне кылат? Ал барып жанагы бул эле Нурбек эмес, Нурбек туура эле айтып атат, мыйзам чегиндечи, мыйзам чегинде ал туура эле айтып атат. Азыр айтып берем, ошо Нурбектерге барат. Нурбектерге окшогон дагы бир чиновниктерге барат. Барып айтат: братан, эми бирдеке кылчы, мен моюнтуп атам, кыйналып атам, тигинтип атам" дейт. Тигил болсо, Нурбектердин бирөө болсо айтат: мен эчтеке кыла албайм, тыюу салынганда көрүп атасың да. Мага машинаңды оң рул киргизе албайбыз, бирок ошону сол рул кылып келсең, биз киргизебиз деп. Анан тиги жигит эмне кылат? Барып, азыр болсо ал жашыруун эмес. Ал барып ошол эки оң рулдуу машиналардын баарына муляж тагып, рулун оң рулдуу машинаны сол рул кылат. Тиги Нурбектер барат, аны видео сүрөткө тартат. Хотя сопсон билишет, бул оң рулду жөн эле муляж кылып, сол рул кылып койгонун сопсон билишет. Бирок ошентсе дагы тартып, видео фиксировать этип туруп, анан киргизип коет. Ал мыйзам боюнча, ал Нурбектер туура эле айтып атат, мына сол рул, мынакей видеосу турат, сол рул болуп кирди. А кийин болсо оң рул кылып салсам эмне кылайын дейт. Хотя аны пиндерин, коддорун киргизсе, оң рулдуу машина экени чыгып турат. Бирок андай болбогондон кийин, өзү ошол эке болгондон кийин, эми мен буга жардам бердим дейт биринчиден. Экинчиден, ал Нурбектердин дагы үйүндө ошол эки 4 жашар Аяна деген кызга окшогон дагы кыздар бар. Анан ал өзүм үй бүлөм багышым керек дейт. 15-20 миң сом айлыкка, мейли 30 миң сом айлыкка мен үй бүлөмдү бага албайм. Аянаны тыңыраак окута албайм. Эми элге жардам берип атпаймынбы? Киргизе берсин деп ал киргизип коет. Берки кишинин дагы иши оңолот. Ал ошентип муляж коет, оң рулдуу машиналарды сол рул киргиздирет, чыгарып туруп эле кайра жана муляжын алып туруп эле оң рулду кылып алып шаарда айдап жүрө берет. Өзү эле айдабастан аны бүт өлкөгө сатат. Алар эми Япониянын машинасы болгондон кийин, жаңыраак машина болгондон кийин, эл кыйналып аткандан кийин, аны алат дагы башкалар сатып баштайт. Сатып алып, өз оокаттарын кылып баштайт. Эми оокат кылып атпайбы, баарына эле вроде бы жакшы. Тигил киши, оң рулдуу машинаны айдап оокат кылган киши, ошентип жүрүп, эми ал профессионал да, аябай жакшы айдайт. Жакшы кылдаттык менен жүрөт, бирок ар бирибиз 10, 20, 30 профессионал болсок дагы бир күнү чарчайбыз, бир күнү кыйналабыз, бир күнү баары этияттык болбойт. Анан баягы дагы бир обгондойм деп атып, анан сүзүшөбүз. Өзүбүздүн эле жаныбызды кыйып, же болбосо инвалид болбостон, ошого окшогон Аяна деген кызга окшогондордун ата энелеринин өмүрүн кыябыз. Алардын атасыз калтырабыз. Анан ошентип жүрө беребиз. Нурбектер, конечно, ни при чем, туурабы? Нурбектер ни при чем. Нурбектер эмне? Алар мыйзам чегинде кылып атат. Сол рулдуу машина келип атат, видеого, фотого тартып койду, киргизип койду. Нурбектер ни при чем.
жанагы оң рулдуу машиналарды ошентип алып келип бияка киргизип аткан дагы ни при чем, ал да өз үй бүлөсүн багып атат, туурабы? Анан ошентип баары эле ни при чем да, баары эле өлкөдө ни при чем. Аягы шорун тарткан ошондой кичинекей балдар жана инвалид болгондор же болбосо ушул жерге кырылып аткандар. Биз албетте туруп алып айта беребиз, бул эми нормально эле айдап жүрүшпөйбү? Жакшы машина болсо ошол да оң рулдуу болсо деп. Бул сол рулдуу өлкөдө, сол рулдуу жолдо оң рулдуу машинаны айдаган албетте кооптуу. Баары эле айдап жүрбөйбү деп айта беребиз? Албетте баары эле айдап жүрбөйбүз. Баарынын бирөөсү ошентип анан сүзүшөт. Туура сол рулдуулар деле тоңкоюп өлүп атышат. Бирок оң рулдуунун опурталдуулугу, кооптуулугу көбүрөөк да. Туугандар, аны биз билбейбиз. Нурбектер отурат, ошентип көздү жумуп коюп машинени киргизип атышат. Беркилер отурат, ошондой жолду таап алып киргизип атышат. Башкалар жүрөт, бул жакшыраак машина деп, бул сапаты жакшыраак, арзан баалуу деп аны айдап коюп жүрөбүз. Ошентип баарыбыз бири-бирибизди алдап коюп жүрөбүз. Анан элибиз кырылып атат, чекесинен кырылып атат. Кээ бири ошентип жетим калып атат, кээ бири инвалид болуп калып атат. Мүмкүнчүлүгү чектелип калып атат. Эч ким күнөөлүү эмес. Нурбектер да ни при чем, машинаны ташып келип аткандар да ни при чем, такси айдап өз оокат кылып аткан дагы ни при чем жүрөбүз. Анан чогулуп алып баарыбыз оң рулдуу машиналарды киргизгиле деп отурабыз. Депутаттар да ни при чем. Айрым депутаттар кыйкырып атат. Алар болсо кыйкырган себеби оң рулдуулар үчүн күйгөн жери жок. Алар добуштарды алып алалы деп ошон үчүн давай оң рулдууларды сол рулдуу кылсын, СТО кылсын, алмаштырсын, ошентип айдап жүрө берсин деп кыйкырып аткандарын көрүп атам да. Бул да бет тырмоочулук да. Ал машина оң рулдуу болуп жасалган. Ал машинанын конструкциясы оң рулдуу болуп жасалган. Ал машинанын фаралары да оң рулдуу. Деги эле оң рулдуу өлкөдө жүрүш үчүн жасалган машина. Ошону туруп эми кыргыз СТОго барып жаза кылат атат. Аны болсо депутаттарыбыз болсо мынтип кыйкырып атат да. Бет жок депутаттар, себеп дегенде алар болсо кийин ошону добуш алабыз, упай алабыз деп жүрөт. Аяк эле барып келип баары эле ошондон пайда көрүп атат. Депутаттар упай алып атат. Тигил оң рулдуу машинаны алып келип аткан кредиттерин жаап, өзүнүн кыздарын, балдарын багып атат. Беркилер сапаттуу машиналарды алып алып, Ош Бишкек каттамына туруп алып, таласка, тияка бияка каттап уруп күндүр жүрүшөт. Анан бир күн аварияга кабылышат. Анан жооп бере турган эч ким жок. Баары күнөөлүү эмес. Баары ни при чем. Бүт баары соп-сонун да. Кичине ошон үчүн мындай тереңирээк, кененирээк ой жүгүрүш керек да. Ошон үчүн билимдүү болуш керек. Ошон үчүн ошонун баарын эске алыш керек. Туруп алып эле бир кичинекей нерсе үчүн туруп кыйкырып атабыз, өкүрүп атабыз, ошону да түшүнө албайбыз да. Биз өзүбүздү өзүбүз өлтүрүп атабыз, өзүбүздү майып кылып атабыз, өзүбүздү балдарыбызды жетим калтырып атабыз. Кеп ошондо. Конечно, албетте, Нурбектер ни при чем.